Жеке адамдын жан дүйнөсүндөгү эгоизм канат жайып келип, мамлекеттик эгоизмди жаратат. Ошонун кесепетинен табияттын небир сонун асыл берметтерин жоготуп алдык. Бирок өткөнгө өкүнбөйлү. Кызыктуу бир притча айтып берейин. Башка планетадан келгендерден жерликтер жер жогору жактан кандай көрүнөт деп сураса, алар жер бети хрусталь сарай сыяктуу. Ал эми адамдар ошол ажайып сарайга камап койгон сүзөнөк буканын кейпин кийип жүрүшөт дептир. Абдан таамай айтылган. Расында да ушундай эмеспи? Экологиялык таалим тарбия алипесин балдар бакчасы менен мектеп партасынан баштаган жөнүндө. Жеткинчектер адам баласынын табиятка деген кайдыгер мамилеси зор жоготууга алып келерин сезип, балагатка жетүүгө тийиш. Жер бетине нурун чачкан күн да батат дешет. Картайганы чыгаар. Боорундагы жан жаныбарлар турмак, жердин да өз жашы, өмүрү бар. Ал онтобосо да түрдүү дартка чалдыкты. Дартына даба болор адамдардын гана мээрими. Ушул гана болочоктогу алааматтан коргомок.